Кантип Украинага барып калдыңыз? Украинада бизнес ачуу кандай болду? Eski үйлөрдү сатып алып, ремонт кылып, кайра сатуу иштерин баштап иштептебиз. Чакыруу жибертип, мына 6 айдан бери, уже 1 жылга жакындап баратат, биз аны алып келе албай атабыз. Кыргызстан кичинекей мамлекетпиз. Өнүктүрүү жолу анчалык кыйын деле эмес. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Биз бүгүн Европанын жүрөгү болгон Польша өлкөсүнүн Варшава шаарындабыз. Бүгүн бизде өзгөчө каарман Европа өлкөлөрүндө көп жылдан бери ишмерлик менен алек болгон, андан сырткары эки өлкөлөрдүн ортосунда көпүрө болуп, Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын Украина, Польша, Германиядагы өкүлү биздин Европадагы жаштарга үлгү болуп, дем, күч берген жана стимул берген биздин Пирамида каналынын Европадагы мекендештер долбоорунун меценат демөөрчүсү Азамат Исмаилов. Бизден алыстабаңыздар. Assalamu alaikum. Кандайсыз баке? Жакшы, рахмат. Кандай турасыздар? Жакшысыздарбы? Сиздерди көргөнүздөн кубанычтабыз атай. Пирамида каналы атайын Кудай буйрса ошо Европадагы мекендештер тарталы деп келдик. Буйрса. Ийгиликтүү өтөт деп ойлойм. Буйрса. Кош келипсиз. Исмаилов Азамат Турдукеевич 1978 жылы 15 апрелде төрөлгөн. 1985-92 жылдары Ысык көлдөгү Жаңарык башталгыч мектебинде окуган. 1996 жылы Караколдогу Кыргыз-Түрк жогорку мектебин бүтүргөн. 2002 жылы Түркиядагы Докус Эйлул университетинин компьютердик инженера боюнча бакалавр даражасын аяктаган. 2019 жылы Шеффилд эл аралык университетинин MBA башкаруу чөйрөсү боюнча квалификациялык даражасын алган. 2002-2004 жылдары Сертпластик компаниясында экспорт бөлүмүнүн сатуу боюнча эксперти, импорт боюнча менеджери. 2004-2005 жылдары Нил Пластик экспорт департаментинин директору. 2005 жылы Себи Текстиль компаниясында КМШ өлкөлөрү боюнча региондук экспорт боюнча директору. 2006 жылдан бери Украинадагы Booster Trading Company компаниясында башкы директор. 2006-2011 жылдары Украинадагы Кыргыз эли эл аралык коомунун башкармалыгынын төрагасы. 2010 жылдан бери Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын Украинадагы өкүлү. 2014 жылдан бери Кыргызстандын агрардык платформасынын президенти. Үй бүлөлүү 3 баланын атасы. Азамат баке, негизиле ушул Германиядагы салык жагынан, андан сырткары ыңгайлуу шарттар жагынан бизнесмендерге кандай шарттар түзүлгөн? Негизинде бизнес ачам дегендер, бияка келип бизнес менен алек болом дегендер, ишкерлерибиз эмне кылыш керек? Бияктын мыйзамдары кандай? Эми негизи мен Германияга өзүм келгениме бир жылга толук боло элек. Бирок ошол мөөнөт ичинде ошо биякта ишкерликти кылуу багытында аябай чоң изилдөөлөрдү кылып, мына азыр 3 ай болду өзүбүздүн бир жерде фирмабыз бар, компаниябызды ачтык, ишибизди баштадык да. Налогтору башка өлкөлөргө салыштырмалуу Германияныкы өйдө, аябай өйдө. 45-50% чейин сен налог төлөйсүң, бирок ошолго жараша мамлекеттен сага чоң жөлөк бар да. Кандай жөлөктөр? Эгер сен бул жерде жакшы иштеп, фирмаңдын историясы жакшы болгондо, мамлекет жагынан сага оңойлотулган кредиттер берилип, жанагы мамлекеттик иштерди кылуу жагынан көптөгөн жакшы шарттарды беришет экен да. Биз азыр фирма курдук, фирма куруп атканда негизи бир жерде биринчи первоначальный капитал деп коюшат, 25 000 евро болуш керек экен. Сенин фирмаңдын балансында 25 000 евро коюп туруп фирма ачса болот экен. Анан ошол 25 000 еврону өзүңдүн жана фирманын керек жерлерине расход кылып, ошону колдонсоң болот.
фирма курган оңой негизи. Биздин чет өлкөдөн келген, биздин жарандарыбыз да келип бул жерде фирма ачылат, бирок фирма ачып бул жерде постоянно жашаганга мүмкүнчүлүк бербейт. Аны өзүнүн фирмасына жумушка кирип иштеп атат деген анын жүйөсүнү көрсөткөндөн кийин гана бул жерде жашаганга мүмкүнчүлүк берет экен да. Ишкерлик көз караш менен караган үчүн бул Германияда абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар экенин көрүп, биз азыр өзүбүздүн ишкерлерибизге да чакыруу кылып, келгиле ушул жерден иштерди кылсаңар болот деп эметип атабыз, айтып, реклама кылып атабыз. Кандай иштер негизи буякта кылса болот экен? В основном недвижимость жагында, мамлекеттик тендерлерге катышып иштерди кылса болот экен. Ресторация, хорика жагында жакшы иштерди кылса болот экен. Негизи эле Германиянын эли 70-80% акча бар да. Жөнөкөй кишилер да көчөдөн туруп кафеге, ресторанга кирип тамак иче алат. Анткени сен иштеп атып, жумушуңдан чыгып калган күндө да мамлекет жөлөк пул катары баягы иш тапканга чейин көптөгөн жардамдарды берет экен да. Негизи эле сиз Украина, Польша, Германия дагы биздин Кыргызстандын өнөр жай палатасынын өкүлү болгондон кийин өзүңүз айткандай жана виза ачуу жолдору кандай болот? Негизи Польшадагыларга кандай биздин жарандарга визалар ачылат? Андан сырткары Латвия, Литва, Европада кандай мындай шарттар түзүлгөндө же кандайдыр бир көйгөйлөр барбы? Эми шарттар түзүлгөн эмес экен да. Биз азыр мына ошону менен өзүбүз мен Польшада фирманы ачып, ошо Польшадагы фирмабызга директор кылып Кыргызстандан бирөөнү алып келелик деп чакыруу жибертип, мына 6 айдан бери, уже 1 жылга жакындап баратат. Биз аны алып келе албай атабыз. Виза алуу абдан кыйын болуп атат да Польшага. Германияга деле ошондой болчу. Бирок Германияга именно бүт документтери туура кылганда оңой берет. Польшада бүт документтери туура кылган күндө дагы жок деп коюшу мүмкүн да. Биз мунун үстүндө өзүбүздүн элчиликке дагы, биздин Кыргызстандагы кээ бир биздин атка минерлерге сунуш катары айттык. Бул элчиликтер менен сүйлөшүп, өзгөчө ишкерлик менен алек болом, ошо Европаны барып изилдейм деген ишкерлерге визаны оңойлотуу жолун ойлобойсуңарбы депчи. Анткени бизде Кыргызстанда кандай студентин деле, жөнөкөй ишкерин деле, бизнесмендерин деле визага тапшырганда баардыгын бир көз караш менен карай берет. Бирок ишкер ошо Кыргызстанда ийгиликтүү иш кылып аткан болсо, Кыргызстанга налогторун төлөп аткан болсо, фирмасы канча жылдан бери иштеп аткан болсо, ошолорго оңой жол менен виза берүүнү биз сунуштадык. Биздин ийгиликтүү жакшы иш кылган ишкерлерибиз ушундай чет өлкөлөргө чыгып, ошол жерде жакшы иштерди кылып, ушулардын ишкерлери менен достошуп, ошолор менен партнерство кылып, аларга да кызыкчылыгын көрсөтүп иштешкенден кийин эртең күнү жүрүп кеттик Кыргызстанда иш кылабыз десе жөн эле барат. Мисалы үчүн мен азыр Украинада 16 жылдан бери жүрүп, Украинадан эң астындыкы ишкерлер менен жакшы таанышмын. Иштешип жүрөбүз. Кыргызстанга барып жүрүп ишкерлик кылалык десем, мени менен келе турчу 5-6 ишкер бар да. Туркияда окуп билим алган Азамат мырза алгач 2 жыл түрк фирмаларында иштеген. Андан соң 2006 жылы Украинага кетип, ал жакта соода тармагында өзүнүн фирмасын негиздеген. Кантип Украинага барып калдыңыз? Украинада бизнес ачуу кандай болду? Ошонун айтып берсеңиз ушул жөнүндөчү. Эми негизи өзүм ба Турцияда окууну бүтүргөндөн Турцияда турецкий фирмаларда иштегем. 2 жыл иштегенден кийин анан ошо Турцияда чогулган балдар менен акча чогултуп, Кыргызстандан Тажикстанга товар жиберип, бир аз иш кылганбыз да. Андан кийин анан ошо Турцияда бир аз иштерди кылдык. Анан 2005 жылы декабрда ошо биз акырын иштер боло баштаганда жаңы мамлекеттерди өздөштүрөлүк деп мен ошо турецкий фирмаларда иштеп атканда ошо СНГ мамлекеттерин көп кыдыргам. Анан Украинага көп келген үчүн Украинанын потенциалын билчү элем да. Ошон үчүн анан Украинага кылалык деп Украинага келип калгам. 2006 жылы келип фирмамды кургам. Ошо 2006 жылдан бери азыркыга чейин ошо Украинада иштеп атабыз, соода тармагында. Диаспораны түптөдүк, ошо Украинада элчиликтер менен иштедик, соода өнөр жай палатасынын өкүлү болуп 10 жыл иштедик, ошол жерде көптөгөн иштерди алып бардык. Азыркы тапта фирмабыз иштеп атат, 5 сотрудниктер болуп атат.
барып келип атабыз да. Негизи эле баягы эң биринчи окууну бүтүргөндөн кийин жаш кезде эмне иш кылсак деп мондай издеп жүрүп бир нерселерди кылабыз деп атып, ошо багытка көңүл буруп, соода кылалык деп ошентип баштап калганбыз негизи. Азыр мындай суроо берейин. Азыркы учурда Украинада ишкерлердин бизнеси кандай болуп атат азыр бул кырдаалда? Негизи биринчи согуш чыккан убакта мен деле өзүм баягы Европа мамлекетине чыгайын деген план жок эле да. Биздин аяктагы жумушубуз бар эле, соодабыз жүрүп аткан, иштерибиз болуп аткан. Анан эме кылалык дедик. Мындай башка мамлекетке чыгайын деген деле ой жок эле. Кыргызстанда бизнесибиз бар. Кыргызстанда агро тармакта ишибиз уланып атат. Анан ошо согуш болгон убакта эмне кыларын биле албай калат экенсиң. Ошол убакта согуш бүткөнчө деп биздин кыргыздардын баарын чыгарып, анан өзүмдү бул Европага келип калып, Европада ишкерлик болуп калды. Биринчи 3 ай кадимкидей иштер токтоп калды. Баягы паника убагында. Анан мен деле баягы партнерлор менен иштешип жүрөсүң, аласың, бересе бар. Аласаң сурагандан уяласың, согуш болуп, өзүлөрүнүн жанын ойлоп атса кантесиң деп. Анан 3 айга жакын бир аз чыдап турдук. Бирок 3 айдан кийин кайра калыбына келип, иштер уланып, наоборот согуш убагында биздин иштерибиз дагы жакшы болду. Чынын айтсак, армияга керектүү текстиль тармагында иштеген үчүн азыркы убакта ишибиз уланып атат, фабрикалар иштеп атат, ишкерлер ишин кылып атат. Запкы көргөн тармактар бар, өзгөчө строительство тармактары токтоп калган, анткени жанагындай иштерди кылбай эле. Бирок соода жагында эл жашап атат да, канча да 36 миллион. Ошолорго продукт, аркы-беркилер барып атат, иштелип атат. А жерден Украинадан да товар чыгып атат. Биздин өзүм сотрудниктерим иштеп атат. Барып мен ошо заводдор менен, хозяиндар менен жолугушуп, кандай иштериңер жакшы десе болуп атат. Акырындан жүрүп атат. Кошуна мамлекет болгон Польшада фирмабызды ачып, ошол жакта иштерибизди кылып атабыз. Германияда иштерибизди кылып атабыз. Ошо согуштун айынан Европага чыгып калдык. Европада көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, ошо фирмаларды куруп, мына иштетип, акырындан бул жерде тай-тай басып атабыз да, кыскасы айтсак. Өнүктүрүштөрүңүз, партнерлоруңуз жөнүндө айтып берсеңиз, кимдер менен иштешесиз, кандай иш алып барасыздар? Негизи эле мен Украинага Түркменистандан товарларды алып келип сатам. Джиптерди, пряжа деп коет, анан тканьдарды алып келип сатам. Фабрикаларга берем. Ошо фабрикалар менден ошо алган джиптерден тканьдарды жасап, өзүлөрүнө сатыштарын кылат. Түркменистан менен иштейм, Турция менен иштейм. Могу согуштан кийин уже Польша менен иштеп баштадык. Польшадан товар алып иштеп атабыз. Соода тармагында иш кылабыз. Берлинде мына келдик, ушу Берлинде соода тармагы эмес, көбүнчө стройка тармагына келдик. Мына биякта бир партнер катары түркмен бир ишкер менен партнер болдук. Ошону менен бул жерде азыр эски үйлөрдү сатып алып, ремонт кылып, кайра сатуу иштерин баштап иштеп атабыз. Башка өлкөгө барып кыялдарын орундатам деген жаштарга кандай бир кеңештериңизди берип кетет элеңиз? Эми эң негизгиси ишкерлик оңой нерсе эмес. Ишкерлик чоң жоопкерчиликти талап кылат. Жоопкерчиликтүү адам гана ишкер боло алат деп ойлойм да. А жоопкерчиликтүү адам да эркин боло алат, эркин жүрө алат. Ишкерликти кылган адам. Ошон үчүн баягы биринчи очередь ишкерликти кылам, ишкерлик болом деген жаштар жоопкерчиликти ала билүүнү үйрөнүш керек. Менин баягы жылдардан бери келген тажрыйбам катары ошону айтат элем жаштарга. Анан ишкерликте эң маанилүү нерсе бул тарбия, мамиле. Сен адамдык сапаттарга ээ болсоң, мамилең түз болсо, айткан сөзүңдө туруп атсаң, кылган иштердин аркасында туруп, мен кыла албасам да кечирим сурап, ошолордун астында турганды билсең, ошондо гана сен ишкер боло аласың да. Ишкерликте сен баягы кайсы мектепти бүтүрдүң, эң мыкты университетти бүтүрдүң, ал экинчи мааниге ээ болуп калат. Украинада соода тармагында жеке бизнесин түптөгөн Азамат Исмаилов Берлинде өзүн бизнесин башка багытында сынап баштады. Курулуш тармагында тагыраагы турак үйлөрдү оңдоп түзөөдөн өткөрүшөт. Бул офис биздин Германиядагы Берлиндеги офисибиз 2 ай болуп калды. Бул жерге жаңы кирип иштеп баштап атабыз.
жана недвижимость тармагында иштерди кылабыз. Бул жерде мен Түркменистандан болгон партнерым бар. Азыр ошону тааныштырып кетейин. Нуриял деп. Саламатсызбы? Саламатсыз. Түркменистандан болот. Менин бияктагы партнерым. Жана строительство тармагында иштерди кылабыз. Биз бүгүн Европанын Кытай аталган Польшага келдик. Анткени каарманыбыздын Польшада да соода сатык менен алектенген жеке бизнеси бар. Каарманыбыз Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын Украина, Польша, Германиядагы өкүлү, Кыргызстандын агрардык платформасынын президенти. Азамат Беке, биздин долбоордун уландысыны мына бүгүн биз азыр Польша өлкөсүнүн Варшава шаарынан баштап атабыз. Бул өзгөчө кооз, тарыхый жер экен, шаар. Анан негизи эле ушул Польшада кандай мүмкүнчүлүктөр бар бизнес багытында. Андан сырткары бул жактын мыйзамдары кандай? Салык жагынан, страховка жагынан. Негизи эле биздин эгерде бизнесмендерибиз келебиз десе, ишкерлер бул жактан кандай иш менен алек болсо болот? Кайсы багытта иштешсе болот? Эми туура айтып кеттиңер. Биз азыркы тапта ошо Варшаванын эски центр жагында турабыз. Негизи Варшаванын калкынын саны 2 миллионго жакын. Польша өзү 40 миллион. Польша мамлекети негизи Европанын Кытай болуп эсептелет. Биякта аябай көп өндүрүштөр бар. Анан биякта көптөгөн бизнес мүмкүнчүлүктөр бар. Ошо жана Украинадагы согуштан кийин биз бияка келип биринчи эле ушул өлкөдө мамлекетте фирмабызды курганбыз. Жакында 1 жылга жакындап калат. Биякта биз азыр соода тармагында иш-чара алып барып атабыз. Украинадан бияка товар алып келип сатып, бияктан Украинага товар сатып иштеп атабыз. Буюрса аны да өнөктүрүп, дагы да улантабыз деп ойлоп атам. Ошол эле этапта мен айтып кеткендей, баягы соода өнөр жай палатасынын өкүлү болуп Польшаны да биз терең изилдедик. Польшада фирма куруу оңой. Онлайн эле кирип эле фирма ачып койсо болот. Ошо фирма ачып коюп, ошол жерден иштеп баштаса болот. Биз жердин налогтору кандай десек, эми продажадан налог 9%. Кыргызстанга салыштырмалуу бир төбөлүү өйдө, бирок Европа мамлекеттеринде кээ бир мамлекеттерге караганда ылдыйраак. Чехияда biraz азыраак, башка мамлекеттерде азыраак, бирок мүмкүнчүлүк катары, бизнес мүмкүнчүлүк катары Польшада да көбүрөөк. Анткени биринчи эң оңой жагы орусчаны анча-мынча түшүнөт, тил жагынан кыйналбаса болот. Анан бул жерде мүмкүнчүлүктөр да көбүрөөк. Рынокто чоң 40 миллиондук калп болгон үчүн. Анан Польшада фирмаңыз болуп, Польшадан бир нерсе сатып атсаңыз, Европанын бардык жерине сатсаңыз болот. Анткени польшалык фирмалар өзүлөрүнү жакшы рекомендовать этип, мисалы үчүн Германиядан, Голландиядан башка фирмалар Польшадагы фирма десе коркпой иштешет да. Ошондой плюстары бар. Сиздин ошо жасап аткан азыркы бизнесиңиз кайсы багытта? Бияктагы бизнесибиз соода тармагында. Биз Украинадан уже биринчи товарларды алып келип сатып баштадык. Биз жанагы агропродукцияны алып келип Украина аграрный мамлекет болгон үчүн ошол жактагы биз тажрыйбабызды колдонуп, азыр Польшага кээ бир клиенттерибизге алып келип товар берип атабыз. Биринчи ошо унду алып келип атабыз, мындан кийин макарон, ошол сыяктуу агро тармактагы үрүндөрдү алып келип атабыз. Украинадагы ишибиз текстиль тармагы болгон үчүн биякта текстилде жакшы компаниялар бар экен. Биз ошолордон текстилдерди алып туруп Украинага жиберип атабыз. Ошондой соода тармагында баштадык. Анан азыркы учурда ушул тапта бул жерде канча биздин мекендештер бар? Эми общий Польша боюнча 5000ге жакын кыргызстандык бар. Ошонун 500-ü студент. Бул жерде университеттерде окушат. Бүгүн да ошо силер биздин ошо студенттерди алып келип окуткан боюнча биздин жараныбыз менен жолугушасыңар. Ошол кененирээк да айтып берет студенттер жөнүндө. А так бул жерге келип польский фирмаларда иштеген биздин кыргыз жарандарыбыз көп. Фабрикаларда, фураларды айдап, машинелерди, транспорттарды айдап, анан жеке иштерин келип аракет кылган, анан балдарын дарылатабыз деп келген жарандарыбызды эсептей келгенде общий биздин 5000ге жакын Польша боюнча жараныбыз бар. Варшаванын өзүндө 1000ге жакын кыргызстандык бар.
бирок ишкерибиз аз. Көбүнчө ошо студент, анан польский фирмаларга иштегени келген биздин жарандарыбыз бар да. Биздин дайыма көрүүчүлөрүбүздү бир эле суроо көп кызыктырат да ушул. Бул жерде мисалы үчүн маянасы канча иштесе кандай болот? Эми негизи Польшада маяна башка өлкөлөргө салыштырмалуу анча деле чоң эмес. Кыргызстанга салыштырмалуу, Россияга салыштырмалуу бир аз көбүрөөк болушу мүмкүн. Саатына 5 евро менен 8 еврога чейин деп эсептешет. Анан иштеген саатына да жараша да, жака келгенде. Ошондо средняя биз жерде алат маяналар 1200 еврога чейин да. Мындай кара жумушка келе турганда. А мындай офисный жумуштарда, мисалы үчүн азыр биздин кээ бир студенттерибиз окуу жайларын бүтүрүп, IT компанияларында, жакшы фирмаларда иштейт, алардын алган маяналары 2000ден өйдө. Азамат Беке, негизи эле ушул Кыргызстандан бул жакка келип иштейм, андан сырткары биздин ушу жаштарыбыз билим алам деп келсе, кандай жолдор менен келиш керек? Андан сырткары кайсы мыйзамдарды бузбаш керек? Анан эмнени билиш керек ушул Варшава, Польшага келем дегенде? Эми негизи окуу жай боюнча Варшавада технический жагынан университеттер аябай жакшы. Биздин азыркы тапта 500ге жакын студентибиз окуп атат. Көбүрөөк келип студенттер бул жактагы вуздарды окуса абдан жакшы болмок да. Эртең күнү мисалы үчүн Варшавада Варшавский университет деген эң күчтүү университеттердин бири. А жерде окууну бүтүргөндө сразу эле жумушка, любой эмеге фирмага оңой кирсе болот да. Ошол сыяктуу университеттерге биздин Кыргызстандан тапшырып контракт төлөп окугандар бар, келип. Тапшыруу жолдорун ошо интернет аркылуу үйрөнүп, университет аларга чакыруу жиберет. Ошо чакыруунун негизинде виза алып келип, бул жерде окугандарыбыз бар да. Эми бардык эле мамлекетте мыйзамды бузбай жакшы жүрсөң, эч проблема болбойт. Ошон үчүн бияктын да өзүнүн мыйзамдары бар. Ошо мыйзамдарга баш ийип, нарушение кылбаса, биздин жарандар эч убакта бул жерде проблемалары болбойт да. Негизи эле биякка деле студентский виза, анан жумуш визалары ачылат да. Ошол кайсы элчиликтен бул жакка ачат? Эми бизде тилекке каршы Польша мамлекетинин элчилиги болбогон үчүн биздин көптөгөн жарандарыбыз бар, ошону Казакстанда ачтырып атат да. Мен биякта фирма курганда ошону как эми Польшага виза алуу абдан кыйын дегенде ишенген эмес элем. Ошо фирмамды биякта түптөгөндөн кийин ошо фирмага директорду мен Кыргызстандан чакырып, Кыргызстандан алып келейин деп, өзүмдүн фирмамдан ошо биздин жараныбызга чакыруу жиберип, бүт документтерин берип жибергенден кийин дагы 6 айдан бери азыр ошо тилекке каршы визасын ала албай атат. Өткөндө бербей койду. Кайра тапшырдык. Эми жакында чыгып келет го деп атам да. Мунун себептеринин бири эмне? Негизи бизде өзүбүздө Кыргызстанда посольство болгондо мынчалык биздикилер кыйналмак эмес. Казакстанга барып, Алматадан барып алып атабыз, Генс консулстводан. Жакшы, анан эми сизге эркин микрофон берейин. Ошо каалоо тилектериңиз болсо Кыргызстанга болгон өзүңүздүн жакшы ой максаттарыңызды айтып, биздин көрөрмандар менен түз эфирде азыр байланышсаңыз болот. Эми биз Кыргызстанга каалообуз эмне? Өнүгүшүн каалайбыз. Мына могу көрүп атасыз, Европа мамлекеттерин көрүп атасыз. Бизде болбогон кээ бир нерселер көргөндө, ошо эмне үчүн биздин мамлекетте бул да жок деп кээде намыстанасың. Мен ойлойм, биздин чет өлкөдө менин мекенимди сүйгөн көптөгөн жигиттерибиз, мырзаларыбыз, айымдарыбыз бар. Ошолордун эртеңки күнү тажрыйбасын топтоп келип Кыргызстандыбызды өнүктүрөт деп ойлойм. Ошон үчүн элибизге үмүт катары айтмак элем, баягы ишенимди эч убакта жоготпойлук, үмүтүбүздү эч убакта жоготпойлук. Кыргызстан кичинекей мамлекетпиз. Өнүктүрүү жолу анчалык кыйын деле эмес. Убагы келгенде баардыгы болуп өнүгөт. Кыргызстандын келечеги чоң демекчимин. Азамат Беке, сизге чоң рахмат. Ушул биздин Европа өлкөсүндөгү бекендештер долбоорун колдоп, бизге мүмкүнчүлүк түзүп, андан сырткары ушул бекендештер менен биякта маектерди уюштуруп бергениңиз үчүн
жумушуңузга ийгилик каалайбыз, ден соолукта болуңуз. Анан биздин атыбыздан кичинекей белектерди кабыл алып коюңуз. Башыңыз аман болсун деп. Чоң рахмат. Ошол алыс жерде жүрөсүз. Калпак атыбыздан чоң рахмат. Силерге да рахмат. Ушинтип келип мындай жакшы проекттерди, долбоорлорду өткөрүп атасыңар. Биздин мекендештер жөнүндө общий Кыргызстанга, кыргыз элине жеткирип, кандай биздин жарандарыбыз, жаштарыбыз ийгиликтерди башка өлкөдө жасап атканын чагылдырып атасыңар. Бул абдан жакшы нерсе. Ошон үчүн силерге да чоң рахмат. Эми Берлинде калпак кийип калып. Анан бул болсо биздин ошол Авангард стиль өнөктөш компаниябыз атынан таттуулар. Чоң рахмат.